Саламатсыңар урматтуу замандаштар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы идеалдык газ абалынын теңдемеси деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө газ абалынын өзгөрүшүн аныктоочу параметрлерди салыштырасыңар. Басым, көлөм жана температура 3 параметри тең өзгөргөндөгү газ абалынын теңдемесин чыгарасыңар жана Менделеев-Клапейрондун теңдемесине мисалдарды карайт экенсиңер балдар. Ошондой эле бүгүнкү сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөр: басым, температура, көлөм, газдын массасы, моль масса, универсалдуу газ турактуулугу. Негизи эле балдар, биз мурунку сабактарда дагы айттык элек, идеалдык газдын абалын мүнөздөочү негизги 3 макро параметрди бөлүп көрсөтсөк болот деп. Ал кайсы параметрлер эле? Демек балдар, идеалдык газ абалын мүнөздөө үчүн негизги 3 макро параметр булар басым, көлөм жана температура экен. Мына ушул 3 параметрдин жардамында биз газ абалын толук мүнөздөсөк болот экен балдар. Ошондой эле ушуга байланышкан биз мурунку сабакта өттүк элек изопроцесстерди. Деги эле изопроцесс дегенибиз эмне эле кайталай кетели. Кайсы бир параметри турактуу сакталган термодинамикалык процесстер изопроцесстер деп айттык элек. Кандай изопроцесстер бар эле? Биринчиси изотермалык процесс, температура турактуу болгондогу, басым менен көлөмдүн көз карандылыгы. Экинчи изобаралык процесс, мында басым турактуу болгон кездеги көлөм менен температуранын көз карандылыгын көрсөтүүчү процесс. Жана үчүнчүсү негизги процесстер бул изохоралык процесс дегенбиз. Мында көлөм турактуу кезинде басымдын температурадан болгон көз карандылыгын көрсөтүүчү процесс эле. Мына балдар, силер көргөндөй изопроцесстерде кайсы бир параметри турактуу сакталганда башка эки параметринин көз карандылыгын көрсөтүүчү процесстерди карап атабыз. Бирок балдар, чыныгы жашоо турмушубузда бир эле параметри турактуу сакталбастан ушул 3 параметри тең өзгөргөн мисалдар көп кездешет. Ага бир эле мисал ичинен күйүүчү кыймылдаткычты карап көрөлү. Азыркы кездеги автомобилдердин баарысы ушул ичинен күйүүчү кыймылдаткычтын натыйжасында иштейт, Ал эми ушул ичинен күйүүчү кыймылдаткычтын иштөө принцибин карап көрө турган болсок, мынакей балдар. Ичинде свечанын жардамы менен отун, же болбосо биздин учурда бензин же дизель майы болушу мүмкүн, отун күйгөндө, ал жерде температура кескин жогорулайт дагы, температуранын кескин жогорулашы менен басым дагы кескин чоңоет. Ал эми кескин чоңойгон басым жылып жүрүүчү поршенди төмөнгөстөй түртөт экен. Ал поршен вал менен бириктирилген дагы инерция менен кайра келип, иштетилген газды чыгарып, мурунку процесс кайра кайталанат. Мына ушул жерден карап көрсөңөр балдар, 3 параметри, башкача айтканда, көлөм дагы, басым дагы, температура да бир эле убакытта өзгөрүп атат. Демек, отун күйгөндө ал жерде температура кескин жогорулуп атат, температуранын жогорулашы менен басым жогорулуп атат, басымдын жогорулашы менен албетте өзгөрүп атат поршендин үстүндөгү көлөм. Мынакей бул жерде биз көрүп атабыз, ушул 3 параметр тең өзгөрүүгө дуушар болуп атат балдар. Демек, ушул 3 параметр өзгөргөндөгү теңдеме кайсыл экен? Мына биз бүгүнкү сабакта ушул газ абалынын 3 параметр өзгөргөндөгү ушул 3 параметрди байланыштырган теңдемени чыгарат экенбиз. Ал үчүн биз кайрадан мурунку изопроцесстердеги теңдемелерге кайрылалы. Изопроцесстерде биринчи закон, Бойл-Мариот закону, же болбосо температура турактуу кезиндеги изотермалык процесс, бул Бойл-Мариоттун закону деп айттык элек. Ал закон боюнча газ абалынын бир абалдан экинчи абалга өткөндөгү температура турактуу кезинде басым менен көлөмүнүн көбөйтүндүсү бир абалдагы, анын экинчи абалдагы басымы менен көлөмүнүн көбөйтүндүсүнө барабар дедик элек. Ошондой эле экинчи закон Гей-Люссактын закону, же болбосо изобаралык процесс. Басым турактуу болгон кездеги бир абал менен экинчи абалдын өзгөргөндөгү көлөмдөрүнүн катышы ал абалдардын өзгөргөндөгү температураларынын катышына барабар дедик элек. Жана үчүнчү закон
Бул Шарлдын закону деди элек. Изохоралык процесс. Мында көлөм турактуу кезинде температуралардын өзгөргөндөгү катышы бир абалдагы басым менен экинчи абалдагы басымдын катышына барабар дедик элек. Мына эми ушул закондордон балдар бириктирип биз 3 параметр өзгөргөндөгү абалдын теңдемесин чыгарып көрөлү. Бул теңдемени француз окумуштуусу Бенуа Поль Эмиль Плапейрон чыгарган экен биринчи жолу. Демек ал М массадагы газдын биринчи абалын тандап алган P1, V1, T1. Башкача айтканда бул абалда ал газдын басымы P1, көлөмү V1 жана температурасы T1. Жана ал экинчи абалга өткөндө анын басымы P2-ге, көлөмү V2-ге жана температурасы T2-ге өзгөргөн. Бул жерде өтүү изотермалык жана изобаралык, башкача айтканда Бойль-Мариоттун закону жана Гей-Люссактын закону менен жүргөндүктөн бул эки законду бириктирип, жалпысынан алганда PV бөлүнгөн T барабар константа деген турактуу санды алышкан. Мында B дегенибиз ошо газ турактуулугу деп аталат. Бул ар бир газ үчүн ар башка маанини алат балдар. Мындан биз ушул 3 параметрди байланыштырган Клапейрондун теңдемеси келип чыкканын көрүп турабыз. Ал теңдеме P1, V1 бөлүнгөн T1 барабар P2, V2 бөлүнгөн T2-ге барабар экен балдар. Бул теңдемени ушул окумуштуунун урматына Клапейрондун теңдемеси деп атап калышкан. Азыр болсо балдар, бир суроо менен мурунку айтылгандарды бышыктап алалы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе балдар, суроого көңүлүңөрдү бурам. Бул сүрөттө кайсы изопроцесстин графиги көрсөтүлгөн? Биринчи изотермалык, экинчи изобаралык, үчүнчү изохоралык, төртүнчү болсо адиабаттык процесс. Мен оюмча бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек, басым менен температуранын көз карандылыгын көрсөтүп атат. Демек, эмне турактуу? Албетте, бул жерде көлөм турактуу кезиндеги басым менен температуранын көз карандылыгы. Демек, бул изохоралык процессте тоюндурган график болуп саналат экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Демек, биз ушул 3 параметрди байланыштырган, башкача айтканда басым, көлөм жана температураны байланыштырган Клапейрондун теңдемесин чыгардык. Ушул Клапейрондун теңдемесине балдар кошумчалап Дмитрий Иванович Менделеев өзүнүн теңдемесин сунуш кылган экен. Бул теңдеме боюнча газ турактуулугунун ордуна ошол газдын массасынын моль массасына болгон катышынын универсалдуу газ турактуулугуна болгон көбөйтүндүсүн коюшкан. Анда биздин формулабыз кандай түрү келет? PV бөлүнгөн T барабар M бөлүнгөн μ R деген формулага келет. Мындан PV-ны таба турган болсок, барабар M бөлүнгөн μ R көбөйтүлгөн T. Мына балдар, бул жерде силер көрүп тургандай PV-T башкача айтканда басым, көлөм жана температураны байланыштырган Менделеев Клапейрондун теңдемеси келип чыгат экен. Мында М дегенибиз берилген газдын массасы, μ болсо ошол газдын моль массасы экен. Бул теңдемедеги R универсалдуу газ турактуулугу деп аталат. Универсалдуу деп айтылгандын себеби дагы Клапейрондун теңдемесинде B дегенибиз ар кандай газ үчүн ар кандай мааниге болсо, мында R деген ар бир каалагандай газ үчүн бирдей мааниге болот. Ошондуктан бул Менделеев Клапейрондун теңдемеси ар кандай газдын каалагандай массасы үчүн абал теңдемеси же Менделеев Клапейрон теңдемеси деп аталат экен бул теңдеме. Жана ушул теңдеме бардык идеалдык газдар үчүн жарайт экен балдар. Албетте бул теңдеме идеалдык газдар үчүн болот, ал эми реалдык газдар үчүн бул теңдеме албетте бир аз өзгөртүлүп түзүлөт экен. Ал реалдык газдар боюнча биз кийинки сабакта кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо ушул Менделеев Клапейрондун теңдемесинин келип чыгышынын дагы бир түрүн көрсөтөлү. Ал түрү болсо биз мурунку сабактарда өтүп кеткен басымдын концентрация
жана Больцман турактуулугу менен байланышкан, башкача айтканда молекулалык кинетикалык теориянын негизги теңдемеси болгон теңдемеден келип чыгат экен. Мына P барабар n нөлүнчү k t-га барабар. Мындан n нөлүнчү барабар n бөлүнгөн v, башкача айтканда молекулалардын санынын берилген көлөмгө болгон катышына барабар. Ал эми молекулалардын санын Авогадро турактуулугуна болгон катышы газдын массасынын анын моль массасына болгон катышына барабар экендигин дагы биз билебиз. Мындан n-ди, башкача айтканда молекулалардын санын таап турган болсок, n барабар m бөлүнгөн μ көбөйтүлгөн na. Эми ушуну биз экинчи формуладагы n-дин ордуна алып барып коебуз. Анда биз алат экенбиз n нөлүнчү барабар m бөлүнгөн μ көбөйтүлгөн v көбөйтүлгөн na. Эми аны биз биринчи формулага алып барып коебуз n нөлүнчүнүн ордуна. Мында p барабар m бөлүнгөн μ көбөйтүлгөн v көбөйтүлгөн na көбөйтүлгөн k көбөйтүлгөн t деген формуланы алабыз. Ал эми v-ны барабардыктын сол жагына өткөрө турган болсок, анда pv барабар m бөлүнгөн μ na көбөйтүлгөн k t деген формуланы алат экенбиз. Мына биз Менделеев-Клапейрондун теңдемесине жакындап келатабыз. Ал эми бул жердеги na көбөйтүлгөн k, башкача айтканда Авогадро турактуулугу менен Больцман турактуулугунун көбөйтүндүсү эмнени берчү эле? Албетте универсалдуу газ турактуулугун берет дедик элек. Аны ордуна коё турган болсок, анда биз алат экенбиз pv барабар m бөлүнгөн μ көбөйтүлгөн r көбөйтүлгөн t деген Менделеев-Клапейрондун теңдемесин. Мына балдар. Демек, Менделеев-Клапейрондун теңдемесин биз ушундай жол менен дагы чыгарып алсак болот экен. Азыр болсо балдар, мына ушул Менделеев-Клапейрондун теңдемесине мисалдарды иштеп көрөлү. Бул мисалдарды иштөө менен дагы биз теңдеменин түзүлүшүн, теңдеменин чыгарылышын андан ары дагы тереңирээк түшүнөбүз. Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлөлү, балдар. Биринчи мисал. Көлөмү 0,3 метр куб болгон баллондо басымы 1,35 көбөйтүлгөн 10^6 паскаль, температурасы болсо 455 градус Цельсия болгон газ бар дейт. Нормалдуу шартта ушул газ кандай көлөмдө ээлейтиле дейт. Демек, биздин берилген шартта бул газ температурасы 455 градус экен, басымы 1,35 көбөйтүлгөн 10^6 паскаль экен, жана көлөмү 0,3 метр куб экен. В бир көлөмдө ээлеп атат дейли берилген шартта. Ал эми нормалдуу шартта ал кандай көлөмдө ээлейтиле? Демек, Т2 нормалдуу шартта 0 градус Цельсияга барабар, басымыбыз болсо 10^5 паскальга барабар. Демек, биз аныкташыбыз керек экен көлөмдү. Бул жерде температура Цельсий шкаласы менен берилип атат. Ал эми биз Менделеев-Клапейрондун теңдемесин колдонуш үчүн аны Кельвин шкаласына өткөрүшүбүз керек. Ал эми Кельвин шкаласына кантип өткөрүш керек? Албетте формуланын жардамы менен, Т барабар кашанын ичинде Т кошулган 273 Кельвин формуласы менен биз Цельсий шкаласынан Кельвин шкаласына өткөрөбүз дегенбиз. Анда аларды өткөрсөк, Т1 барабар 728 Кельвин болот экен дагы, Т2 273 Кельвинге барабар болот экен. Эми ушуларды чыгарып көрөлү. Демек, бизге берилди Т1 барабар 728 Кельвин, П1 барабар 1,35 көбөйтүлгөн 10^6 паскаль, В1 барабар 0,3 метр куб, Т2 барабар 273 Кельвин, жана П2 барабар 10^5 паскаль. Демек, нормалдуу шарттагы көлөмдү аныкташыбыз керек экен. Анда В2 суроо берилген. Формуланы жазабыз. Мында биз Клапейрондун теңдемесин колдонобуз. В1 бөлүнгөн Т1 барабар П2 көбөйтүлгөн В2 бөлүнгөн Т2. Мында бизге П1, В1, Т1, П2, Т2 белгилүү болуп атат. Демек, аныкташыбыз керек В2-ни. А В2-ни аныктай турган болсок, биздин формулабыз П1 көбөйтүлгөн В1 көбөйтүлгөн Т2 бөлүнгөн П2 көбөйтүлгөн Т1 түрүнө келет. Мына бул формуладан биз оңой эле ордуна коюп аларды чыгарып коебуз. Демек, В2 барабар 1,35 көбөйтүлгөн 10^6 паскаль көбөйтүлгөн 0,3 метр куб жана көбөйтүлгөн 273 Кельвин. Бөлүнгөн 10^5 паскаль көбөйтүлгөн 728 Кельвин. Аны чыгарып келсек,
болжол менен 0,15 метр кубка барабар болгон көлөмдү алат экенбиз. Демек балдар, ушул берилген шарттагы көлөмдөгү, басымдагы жана температурадагы газды биз нормалдуу шартта карай турган болсок, анда ал 0,15 метр кубка барабар болмок экен. Демек, мындан биз бирдигин чыгарып коебуз. Паскаль көбөйтүлгөн метр куб көбөйтүлгөн Кельвин бөлүнгөн паскаль көбөйтүлгөн Кельвин. Мында паскальдар кыскарат, Кельвиндер кыскарат, калат экен метр куб. Демек, балдар, бул Менделеев-Клапейрон теңдемесине болгон биринчи мисал болду. Эми экинчи мисалга көңүл буралы. Нормалдуу шартта өзүңөр жашаган бөлмөдөгү абанын массасын эсептегиле дейт. Абанын моль массасы миу барабар 0,29 килограмм бөлүнгөн мольга барабар экен. Ал эми биз билебиз, нормалдуу шартта температурабыз 0 градус Цельсия барабар, ал эми басымыбыз 10^5 паскаль барабар. Демек, биз балдар, маселени иштеп чыгарыш үчүн ушул комнатанын көлөмүн табышыбыз керек эң биринчиден. Комнатанын көлөмүн табыш үчүн эмне кылабыз? Анын эки жагын жана бийиктигин бири-бирине көбөйтүшүбүз керек. Мында A'быз барабар 3 метр, B'быз барабар 4 метр, H барабар 2,5 метр деп алалы болжол менен. Анда биздин бөлмөбүздүн көлөмү V барабар A көбөйтүлгөн B көбөйтүлгөн H формуласы менен аныкталат дагы. Аны аныктай турган болсок, 30 метр кубка барабар экен. Ошондой эле бул жердеги 0 градус Цельсияны дагы Кельвин шкаласына өткөрүп алалы. Формула боюнча аны өткөрө турган болсок, албетте 273 Кельвинге барабар. Эми чыгарабыз. Демек, бизге берилди 273 Кельвин температура, басым 10^5 паскаль, көлөм 30 метр куб. Миу 0,29 килограмм бөлүнгөн моль. Ал эми мында универсалдык газ турактуулугу да колдонулат. Ал 8,31 жоуль бөлүнгөн моль көбөйтүлгөн Кельвинге барабар. Табышыбыз керек экен биз ушул бөлмөдөгү абанын массасын. Менделеев-Клапейрондун теңдемесин жазабыз. Ал ПВ барабар М бөлүнгөн миу РТ барабар. Мында массадан башка бардыгы бизге белгилүү. Демек, бул формулада массаны таба турган болсок, М барабар ПВ бөлүнгөн РТ көбөйтүлгөн миу. Эми ордуна коюп, аны дагы оңой эле таап коет экенбиз. М барабар болжол менен 3,8 килограмм барабар экен. Демек, биз отурган бөлмөдөгү газдын массасы болжол менен 3,8 килограмм барабар экен. Массанын бердигин биз билебиз, килограмм экен. Мына балдар. Демек, биз силер менен ушул Менделеев-Клапейрондун теңдемесине бир аз мисалдарды карап өттүк. Азыр болсо дагы бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Төмөнкүлөрдөн Клапейрондун теңдемесин көрсөт. Биринчиси А, экинчиси Б, үчүнчүсү В, төртүнчүсү Г. Демек, булардын ичинен Клапейрондун теңдемесин көрсөтүшүңөр керек балдар. Абы, Ббы, Вбы же Гбы жакшылап көңүл бөлүп карагыла. Мен оюмча, бул жерде эле туура жооп бердиңер болуш керек баарыңар. Албетте, Клапейрондун теңдемеси В экен. Башкача айтканда, биринчиси бул Бойл-Мариоттун теңдемеси, же болбосо Бойл-Мариот закону. Экинчиси болсо басым турактуу кезиндеги Гей-Люссактын закону. Ал эми Гсы болсо жосо төртүнчүсү Шарлдын закону, көлөм турактуу кезиндеги. Ал эми ушул 3 параметрди, 2 эмес 3 параметрди байланыштырган албетте В бул жерде Клапейрондун теңдемеси экен. Анда сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек балдар, биз бүгүн силер менен газ абалынын макро параметрлеринин өзгөрүшүн карадык жана ошол өзгөрүшүндөгү Менделеев-Клапейрондун теңдемесин чыгардык. Жана ушул абалдын теңдемесине мисалдарды дагы карап кеттик. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.